Бүгүнкү чыгарылышта Амир Аскаров менен кыналашып, өбүшүп клипке тартылган кыздын жолдошу бар. Оштуктарды сындаган Айдана Дека тепкиге калды. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Буга чейин ырчы Амир Аскаровдун сага барамын деген ыры чыгып, күйөрмандардын көпчүлүгү клиптеги кызга көздөрү урулган. Анда ырчы менен кыналашып, кыз жигитти таасир калтырган сценалар көп. Клипке тартылган бийкечти көпчүлүгү Амирдин сүйгөн жары, эми ушул кызга баш кошот деп азыркы мезгилге чейин интернет колдонуучулары айтып келишет. Бирок ырчы айтылган айын кептерге жооп берип, клипке тартылган кыз менен жакын мамилеси жоктугун, анын жолдошу бар экенин билдирген. Клипке тартылган кызды көптөр эми ошо кызга үйлөнөсүңбү деп суроо салышты. Негизи ал клиптеги кыздын аты Аида Чоткараева. Буга чейин модель болуп жүргөн. Анын жолдошу бар. Ал эми клипке тартылууга жолдошу өзү уруксат берген. Бул деген чыгармачылык. Анын чыгармачылыгын жолдошу колдоп турат. Клипке айтылган сын пикирлерге мен терикпейм. Эң башкысы өзүмө жакса болду дейт ырчы. Ырчы Айдана Дека кайын журтунун үйүндө жүрүп бийлеген видеосун киргизген. Анда оштукка турмушка чыкканыңда деп пияла чайнек менен бийлеген. Кийинчерээк көпчүлүк дароо беттен алып сындап киришти.